Соңку сутка ичинде COVID-19 илдетинен бир жаран каза болду. Ал Ош областында катталды. Ушуну менен коронавирустан өлгөндөрдүн саны 1064-кө жетти. Ал эми акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинин 104 учуру жаңы катталды. Алар Бишкек шаарында 19, Ош шаарында 8, Чүй областында 6, Ош областында 18, Талас областында 1, Нарын областында 2, Ысык Көл областында 3, Жалал Абад областында 10, Баткен областында 37 жаңы учур катталды. Өлкөдө коронавирус жуктургандардын жалпы саны 46355-ке жетти. Ооруканаларда 700 бейтап дарыланып жатат. 13 киши өтө оор абалда реанимацияда жатат. Ал эми үй шартындагы дарыланууда 1520 бейтап бар. Баткен областык штабтын чечими менен бир катар чектөөлөр киргизилди. Ага ылайык бүгүндөн тарта облустар жана райондор аралык, ошондой эле ички коомдук транспорттардын каттамы убактылуу токтотулду. Аны менен катар мал базарлар жабылып, жума намазга кайра тыюу салынды. Облуска катуу көзөмөлдөгү бет кап режими киргизилди. Базарларда, соода борборлорунда, дүкөндөрдө, тамактануучу жайларда, коомдук жайларда санитардык талаптардын аткарылышы боюнча күн сайын рейд жүргүзүү жана дезинфекциялоо иштерин күчөтүү, баш ийбегендерге чара көрүү боюнча район, шаар башчылары милдеттендирилди. Экинчи жана 6 класстын окуучулары мектепке барып окуп башташат. Бул тууралуу брифингде саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында мектепте окууга алгач 2-6 класстын окуучулары келет. Окуу мекемелеринде бет кап тагынып, антисептик колдонуп, аралыкты сакташы керек болот. Кийинки этапта 7-11 класстын окуучулары кайтып келишет. Ал эми жогорку окуу жайлардын студенттерин кайтаруу кийинки этаптарда чечилет, деди Үсөнбаев. Саламаттык сактоо министрлиги акыркы чечим эпидемиологиялык кырдаалга карата чечилерин белгилейт. Учурда мектептерде 1 класстын окуучулары гана окушат. Армениянын бийлиги Тоолуу Карабактагы окуяга байланыштуу өлкөдө аскердик абал жарыялады. Бул тууралуу премьер-министр Никол Пашинян билдирди. Ал өзүнүн Facebook баракчасына өкмөттүн чечими менен Армения Республикасында аскердик абал жарыяланды. Чечим расмий жарыяланары менен күчүнө кирет. Куралдуу күчтөрдүн өздүк курамына киргендерди өзүнүн аймактык аскердик комиссариатына чакырам деп жазган. Өзүн эркин деп жарыялаган Тоолуу Карабах аймагында өткөн түнү ок атышуу болгон. 27 сентябрь күнү эртең менен Азербайжандын коргоо министрлиги алардын аскерлерине жана бир катар айылга Армения тараптан минометтор менен аткылоо болгонун айтып чыкты. Ошондой эле 2 тик учак жана учкучсуз башкарыла турган техника жок кылынганын кабарлады. Ал эми Армения бийлиги алгачкы сокку Азербайжан тараптан болгонун айтууда. Алдын ала маалыматтар боюнча жарадар болгондор жана каза тапкандар бар. Республикалык ыкчам штаб өлкө аймагына мамлекеттик чек арадан учак же транспорт менен өтүү үчүн иштелип чыккан алгоритмин кабыл алды. Ага ылайык эл аралык жана ички авиа каттамдардын жүргүнчүлөрү учуу алдындагы процедуралардын бардык этаптарында бет кап тагынып, аралыкты сактоого тийиш. Ошондой эле алардын дене табы өлчөнүп, анкета толтурулат. Чет өлкөлөрдүн жарандары 72 саат ичинде чыккан ПЧР анализин жыйынтыгы менен гана Кыргызстандын аймагына кирүүсүнө уруксаат берилет. Ал эми чет өлкөлөрдөн автотранспорт менен келген кыргыз жарандарында эгер ПЧР тесттин жыйынтыгы жок болсо экспресс тест алынат. Клиникалык белгилери жок жүргүнчүлөр кое берилет. Оорунун симптомдору бар жарандар обсервацияга алынат. Орусияда көпүрө кырсыгынан жабыркаган кыргызстандыктарга медициналык жардам көрсөтүлөт. Мамлекеттик миграция кызматы Сидорова логистикалык ишканасы менен сүйлөшүү жүргүзгөн. Анын жыйынтыгы менен бардык жабыр тарткандарга медициналык жардам көрсөтүүгө, аларга 1 айлык эмгек маяналарын төлөп берүүгө макулдашкан. Айта кетсек, Москва областынын Ступино районундагы Сидорова логистикалык ишканасында жөө жүргүнчүлөр көпүрөсү кулап, Кыргызстандын 51 жараны жаракат алган. Кыргызстандын Орусияда элчилиги ал ишканада Кыргызстандын 169 жараны иштеп жатканын, алардын биринде да медициналык жана башка камсыздандыруусу болгон эместигин билдирди. Премьер-министр Кубатбек Боронов Кыргызстандын Россиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов менен телефон аркылуу сүйлөшүп, логистикалык ишканадагы көпүрө кулап жаракат алган кыргызстандыктарга медициналык жардам көрсөтүү, аларды ооруканаларга жайгаштыруу тапшырмасын берди. Ошондой эле жаракат алган мекендештердин дарылануусу элчинин жеке көзөмөлүнө алынышы керектигин белгиледи.
Москва областында көпүрө кулап 51 кыргызстандык жабыркаган кырсык боюнча кылмыш иши козголду. Бул туурасында Россиянын тергөө комитети билдирди. Алдын ала текшерүү иш-чарасынын натыйжасында Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 143 беренесинин 1-бөлүгү эмгекти коргоо талаптарын бузуу, этиятсыздыктын кесепетинен адамдардын ден соолугуна оор зыян келтирүү менен кылмыш ишин козгоо чечими кабыл алынган. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Россия Федерациясына жумушчу иш сапары менен кетти. Иш сапардын алкагында Жээнбеков Россия президенти Владимир Путин менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Кызматташуунун азыркы абалы менен келечегин талкуулайт. Мамлекет башчыларынын жолугушуусу Сочи шаарында өтөт. Россияга болгон жумушчу иш сапары жыйынтыкталгандан кийин Жээнбеков расмий визит менен Венгрияга барат. Улуттук банк сентябрь айындагы 3-чү интервенцияны жасады. Банк 25 сентябрда валюта рыногуна 19,16 миллион долларды сатыкка чыгарды. Улуттук банк 23 сентябрда 11,2 миллион доллар, 9 сентябрда 6 миллион 600 миң долларды сатыкка чыгарган. Учурда доллардын курсу кымбаттап, сомдун курсун туруктуу сактоо максатында интервенция жасоодо. 28 сентябрга карата Улуттук банктын расмий курсу 79 сом 49 тыйын деп белгиленди. Ал эми Бишкектеги акча алмаштыруу жайларында 1 доллар 80 сомго чейин чыгууда.